Бул жерде эми бир компактный жайгашкан менен жумуш көп. Бул жерде эми шаар болгондон кийин элдерге жакшынакай шарт түзүп бериш керек, шаардай кылыпчы. Анан Кара-Кол шаарында өзүңүз да билесиздер, бул президентибиз Урматтуу Саадан Нуркожоевич да айтып атат. Туризмдин борбору депчи Кыргызстан. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги туризм борбору кылабыз деген мындай биздин максаттарыбыз бар деп өзү айтып кеткендей. Биринчиден анан эми туристтерге шарт түзүш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден ошол бул инфраструктура, бул ошол эле жолдор, тротуарлар, керек болсо велосипед айдоочу жолдор келечектегичи жана ошолорго биздин туристтерибизге жана ошондой эле биздин жарандарыбызга жакшынакай заманбап шарттарды түзүү биздин ошол максатыбыз. Бул жерде ошон үчүн иштер көп. Азыр биз Кара-Кол шаарын мына жакшынакай алып иштер башталып, менден мурунку мээлер, мага чейинки мээлер дагы жакшынакай өздөрүнүн пландарын түзүп бир топ иштерди аткарышкан. Ошолордун жазылган программасын жакшылап улантып кетүү, биз өзүбүз дагы программаларды түзүү, келечекте Кара-Кол шаарын бир дүйнөдөгү эң кооз мындай туристтерди өзүнө тарта алган шаарга айлантуу болуп саналат да. Ошондуктан бул жерде азыркы учурда жумуш көп. Биз ушул таң атпай туруп иштеп, азыр пландарыбызды түзүп атабыз. Көп пландар бар, мындай тегерек столдорду өткөрүү жана башка. Ошондуктан мен ойлойм, райондук мамлекеттик администрация менен бул шаардын айырмачылыктары бар.